Саламатсыздарбы, урматтуу Жашоо окуялар каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан биз. Бүгүн сиздерге эне менен баланын ортосундагы мамиле, үй бүлө карыганда адамга эң керектүү нерсе эмне экендиги жөнүндө ойлондурган окуяны айтып беребиз. Окуяны шашпай угуп, аягына чейин жеткенге аракет кылыңыздар. Анткени бул үй бүлөдө болгон бир чечим кийин баарынын жашоосун өзгөртөт. Эмесе окуяны баштайлы. Айгүл апа 68 жашта болчу. Ал Ош облусунун айылдарынын биринде эски болсо да өзүнө абдан кымбат болгон үйдө жашачу. Үйдүн дубалдарынын айрым жерлери эскирип, короодогу тосмода бир нече жылдан бери оңдоло элек болчу. Бирок Айгүл апа үчүн ал үйдүн ар бир бурчу кымбат эле. Анткени ал үйдө анын бүт өмүрү калган. Жаш кези, күйөөсү, балдары, күлкү, уруш, кубаныч, кыйынчылык баары бар эле. Айгүл апанын жолдошу Төлөгөн 10 жыл мурун каза болгон. Ошондон бери ал жалгыз жашап калган. Алардын 3 уулу бар эле. Улуусу Бакыт 43 жашта, экинчиси Самат 39 жашта, кичүүсү Нурбек 34 жашта эле. Үчөө тең өз алдынча үй бүлө күтүп калышкан. Бакыт шаарда жашачу. Самат айылдан анча алыс эмес жерде үй салып алган. Ал эми Нурбек Бишкекте иштеп, үй бүлөсү менен ошол жакта жашачу. Айгүл апа балдарынын баарын жакшы көрчү. Аларды кичинекей кезинде үчөөнү тең өзү чоңойткон. Таң эрте туруп нан жаап сатчу. Балдарын мектепке жөнөтүп, кийимдерин дайыма таза жууп, кам көрчү. Кээде акча жетпей калганда өзүнө керектүү нерсени албай, балдарына алып берчү. Ал кезде Айгүл апа мунун баарын бир күнү балдары эстейт деп ойлочу эмес. Эне болгон соң бала үчүн кылган нерсеңди эсептебейсиң го. Айгүл апа да эсептеген эмес. Төлөгөн каза болгондон кийин биринчи жылдары балдар апасына бат-баттан келип турушту. Бакыт жума сайын келип, апа, сизге эмне керек деп сурачу. Самат кээде базардан азык-түлүк алып келип берчү. Нурбек болсо алыста жүргөнү менен күн сайын болбосо да 1-2 күндө бир телефон чалчу. Апа, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы балам. Дарыңызды ичтиңизби? Ичтим. Үйдө жалгыз коркпойсузбу? Жок балам, өз үйүмдө коркмок белем. Айгүл апа ушундай сөздөрдү укканда ичинен кубанчу. Балдарым мени унуткан жок деп дайыма кубанып жүрчү. Бирок жылдар өткөн сайын баары акырын өзгөрө баштады. Адегенде телефон чалуулар сейрек болду. Андан кийин жолугушуулар азайды. Бакыт жумушун шылтоо кылып, Саматтын өз үй бүлөсү, балдары көбөйдү. Нурбек болсо Бишкекте жумуш менен алек болуп калды. Айгүл апа муну түшүнүүгө аракет кылды. Балдарымдын да жашоосу бар деп дайыма өзүн сооротчу болду. Бир күнү кыштын суук күндөрүнүн биринде Айгүл апа короодогу отунду киргизип жатып, жыгылып калды. Жер тайгак болчу. Ал бир азга ордунан тура албай отуруп калды. Ошол учурда жанынан эч ким өткөн жок. Телефону үйдүн ичинде калган. Көпкө отуруп, акырында өзү араң туруп үйгө кирди. Ошол күнү кечинде биринчи жолу балдарымдын бирөө жанымда жашаса жакшы болмок экен деп ойлоду. Бирок бул оюн эч кимге айткан жок. Арадан бир нече жума өткөндө Бакыт бир күнү апасына келди. Колунда азык-түлүк бар эле. Ал үйгө кирип, апасына карап, апа, ден соолугуңуз кандай? Жакшы балам. Кээде өзүңүзгө оор болуп калбайбы? Дегенде Айгүл апа анын үнүнөн бир нерсени сезди. Эмне болду? Эч нерсе болгон жок. Анда эмнеге сурадың? Бакыт унчукпай калды. Бир аздан кийин, апа, биз сиз жөнүндө сүйлөштүк. Кимдер? Мен, Самат, Нурбек. Айгүл апанын жүзү өзгөрдү. Эмне жөнүндө сүйлөштүңөр балам? Бакыт терең дем алды. Сиз жалгыз жашай албай калдыңыз. Айгүл апа дароо, мен азыр деле өзүм жашап жатам балам. Апа, биз сизди таштап койгон жокпуз. Анда
Сизге жакшыраак шарт керек деп айтам да. Айгүл апа уулун тиктеп турду. Кандай шарт балам? Бакыт бир аз унчукпай. Карлар үй жөнүндө ойлонуп жатабыз. Айгүл апа бул сөздү укканда эмне дээрин билбей калды. Үйдүн ичи жымжырттык басты. Бир нече секундтан кийин гана кайсы үй деди. Бакыт анда карлар үчүн атайын жай бар экен. Таза, жылуу, дарыгерлери да бар экен. Тамагы убагында берилет экен. Аны уккан эне акырын күлүп койду. Бирок анын күлкүсүндө кубаныч жок эле. Демек, мени ошол жака жөнөткүңөр келип жатат да. Апа, жөнөтүү дебеңиз, анда эмне дейм? Бакыт жооп бере алган жок. Айгүл апа терезени карап, мен силерди ушул үйдө чоңойтконмун, балдарым, деди. Бакыт башын төмөн салды. Билем апа, үчөөңөр тең ушул үйдө чоңойдуңар. Билебиз. Атаң экөөбүз ушул үйдү силер үчүн курганбыз. Аны да билебиз. Айгүл апа уулуна карап, анан эми мени бул үйгө батпай калдымбы? Бакыттын көзүнө жаш толду, бирок ал эч нерсе дей алган жок. Ошол күнү Бакыт кетип калды. Айгүл апа аны эшикке чейин узатып чыкты. Уулу, апа, ойлонуп көрүңүз, деди. Айгүл апа жооп берген жок. Эшик жабылгандан кийин көпкө чейин ошол жерде туруп ойлонуп калды. Андан кийин үйгө кирип, эски сандыкты ачты. Сандыктын ичинде балдарынын бала кезиндеги кийимдери бар эле. Бакыттын биринчи мектеп формасы, Саматтын кичинекей бут кийими, Нурбектин бала кезиндеги сүрөтү. Айгүл апа ар бир буюмду колуна алып карап чыкты. Ошондо ал өзүнө: мен силерден эч нерсе сураган эмесмин го, балдарым, деп шыбырады. Бир жумадан кийин үч уулу тең келди. Үйдүн төрүндө төртөө отурушту. Айгүл апа алардын жүзүн бирден карады. Анда Бакыт сүйлөп баштады. Апа, биз чечтик. Эмнени? Сизди ошол жайга алып барабыз. Мен барбайм. Самат. Анда Самат кайрадан: апа, ал жак жаман эмес. Мен жаман деп жатамбы? Анда эмнеге барбайсыз? Айгүл апа уулун карап: анткени менин үйүм бар да, балам. Нурбек биринчи жолу сүйлөдү. Апа, биз сизди жалгыз калтыргыбыз келбейт. Айгүл апа анда мындай деди: мен силерди да жалгыз калтырган эмесмин, балдарым. Бул сөздөн кийин бөлмөдө оор жымжырттык орноду. Үч уулу тең унчукпай калышты. Айгүл апа аларды карап: силер кичинекей кезиңерде түнү менен ооруп чыксаңар, ким жаныңарда отурчу, балдарым? Эч кимсе жооп берген жок. Мектепке акча керек болгондо ким тапчу? Эч ким унчуккан жок. Тамак жок кезде ким өзү ачка жатып силерге тамак берчү, балдарым? Айгүл апанын үнү титирей баштады. Мен муну силерге милдет кылып айткан жокмун. Балам үчүн кылгам. Бирок бүгүн мен силерге керексиз болуп калганымды түшүнө албай жатамын, балдарым. Нурбек көзүн жашырып отурду. Анда Бакыт: апа, андай эмес. Анда кандай? Бакыт жооп таба алган жок. Эртеси эртең менен Айгүл апа эрте турду. Үйүн жыйнады, кийимдерин бүктөдү. Бирок ичиндеги бир нерсе ага бул үйдөн чыгып кетсең, кайра кайтып келбейсиң деп жаткандай сезилди. Ал дубалда илинип турган Төлөгөндүн сүрөтүн карады. Төлөгөн: балдарыбыз ушундай болот деп ойлодуң беле? Сүрөт жооп берген жок. Айгүл апа акырын отуруп калды. 2 күндөн кийин уулдары кайра келишти. Бакыт машинаны эшиктин алдына токтотту. Самат да келди. Нурбек Бишкектен атайын келген экен. Айгүл апа алардын баарын карап: чын эле чечтиңерби, уулдарым, деди. Бакыт: ооба апа. Айгүл апа башын ийкеди. Макул анда. 3 уулу тең таң калды. Алар апасы катуу каршылык көрсөтөт деп күтүшкөн экен. Айгүл апа кичинекей сумкасын алып эшикти акырын жапты. Андан кийин кайра ачып, үйдүн ичин бир карап чыкты. Ошол учурда анын көзүнө төрдөгү эски сандык түштү. Ал кайра кирип,
Сандыктан бир кичинекей конверт алды. Конвертти көкүрөгүнө катып койду. Анда Бакыт: "Апа, ал эмне?" Айгүл апа: "Эч нерсе эмес. Эмне алып чыктыңыз? Кийин көрөсүңөр." Бул сөзгө эч ким маани берген жок. Алар жолго чыгышты. Машинада Айгүл апа терезеден сыртты карап келатты. Үйү акырындап алыстап баратты. Ал көзүн жумду. Анын көз алдынан балдарынын бала кези өтүп жатты. Бакыттын биринчи кадамы, Саматтын мектепке биринчи барганы, Нурбектин "Апа, мен чоңойгондо сизге чоң уйкур берем" дегени. Айгүл апанын көзүнөн жаш чыгып кетти. Бирок ал аны сүрткөн жок. Көп өтпөй алар шаар четиндеги чоң имараттын алдына келишти. Имарат таза болчу, короосу кенен. Эшик алдында бир нече кары киши отурушкан экен. Айгүл апа машинадан түшүп, Бакыттын сумкасын алды. Самат документтерин көтөрдү. Нурбек апасынын колун кармады. "Апа, биз сизди таштап кеткен жокпуз." Айгүл апа уулуна карап: "Билем, күн сайын чалып турабыз. Билем, дем алышта келебиз." Айгүл апа жылмайгансып: "Билем, балам." Алар апасын ичкери алып киришти. Айгүл апа акыркы жолу эшиктин жанында туруп балдарын карады. Ошол учурда "Бир нерсени унутпагыла" деди. Балдары карашты. "Эне картайганда ага көп нерсе керек эмес." "Эмне керек, апа?" Айгүл апа бир аз унчукпай туруп, өз баласынын "апа" деп эшиктен кирип келгени эле жетиштүү. Балдарынын эч кимиси жооп бере алган жок. Алар чыгып кетишти. Эшик жабылды. Айгүл апа жалгыз калды. Бирок балдары билбеген бир нерсе бар эле. Айгүл апа үйдөн чыкканда көкүрөгүнө катып калган кичинекей конвертте алардын атасы төлөгөндөн калган эски кат бар болчу. Ал катты Айгүл апа 20 жылдан бери эч кимге көрсөтө элек. Ал эми каттын ичинде 3 уулунун бүт жашоосун өзгөртө турган бир сыр жазылган болчу. Айгүл апа карылар үйүнүн бөлмөсүнө киргенде анын жүрөгү бир башкача болуп турду. Бөлмө таза эле. Терезеден күндүн нуру түшүп турган. Керебет, шкаф, кичинекей стол баары ордунда. Бирок бул жерде бир гана нерсе жетишпей турган. Үйдүн жыты, өз үйүнүн жыты. Өзүнүн казаны, өзүнүн төшөгү, короодогу дарактары, эң негизгиси балдарынын үнү. Айгүл апа сумкасын акырын жерге коюп, андан кийин төшөккө отурду. Көкүрөгүндөгү конвертти чыгарды. Конверттин сырты саргайып калган экен. Анын үстүндө бир гана сөз бар эле: "Балдарыма" деген. Айгүл апа конвертти көпкө чейин ачпай отуруп, анткени бул катты окуу өткөн өмүрүнүн эң оор эшигин ачуу дегенди билдирчү. Акыры ал конвертти акырын ачты. Ичинен бүктөлгөн кагаз чыкты. Катты Төлөгөндүн өзүнүн колу менен жазганы көрүнүп турду. Айгүл апа көз айнегин тагып окуй баштады. "Айгүл, эгер бул катты сен балдарыбызга окуп берсең, демек мен бул дүйнөдө жокмун." Айгүл апанын көзүнө жаш толду. Ал бир аз токтоп, көзүнүн жашын сүрттү, андан ары окуй берди. Төлөгөн катында 3 уулу жөнүндө жазган экен. Бакыт тууралуу, Самат жана Нурбек тууралуу. Ар биринин бала кезиндеги кылыктарын эстеген. Бакыт кичинекей кезинде атасына "Мен чоңойгондо сизге жардам берем" деп көп айтчу экен. Самат болсо "Биз баарыбыз бир үйдө жашайбыз" деп кыялданчу. Ал эми Нурбек кичинекей кезинде апасынын колунан кармап "Апа, сиз эч качан жалгыз калбайсыз" деп айтчу экен. Айгүл апа катты окуп жатып, ушул сөздөргө келгенде токтоп калды, көзүн жумуп. Көп жыл мурун айтылган ушул балалык сөздөр бүгүн кайра кулагына угулгандай болду. Каттын акыркы бөлүгүндө Төлөгөн мындай деп жазыптыр: "Балдар чоңойгондо өз жашоосун курат. Бул табигый нерсе. Бирок аларга бир нерсени үйрөт. Ата-энеге карыганда акча эмес, убакыт керек. Байлык эмес, көңүл керек.
Айгүл апа катты көкүрөгүнө басты. Бирок кат муну менен бүтө элек болчу. Акыркы бетинде дагы бир нерсе бар эле. Айгүл апа аны окуганда жүзү өзгөрүп кетти. Төлөгөн үйдүн документтери тууралуу жазган экен. Бул үй Айгүл апага өмүрүнүн аягына чейин таандык болуш керектиги жазылыптыр. Бирок анын артында дагы бир сыр бар болчу. Төлөгөн көзү тирүүсүндө балдарына үйдү бөлүп берүүнү эмес, тескерисинче бир шарт коюуну чечкен экен. Эгер үч уулу бири-бири менен ынтымакта болуп, апасын жалгыз калтырбаса, үй алардын үчөөнө тең өтмөк. Эгер апасын кароосуз калтырышса, үй сатылып, акчасы айылдагы жалгыз бой каар адамдарга жардам берген фондко берилмек. Айгүл апа бул катты 20 жыл бою жашырып келген. Анткени ал балдарынын сүйүүсүн мураска байлап койгусу келген эмес эле. Ал балдары аны үй үчүн эмес, эне болгондуктан карашсын деген. Ошол эле учурда үч уулу машинеде үйлөрүнө кайтып бара жатышкан. Биринчи болуп Бакыт сүйлөдү. Апам таарынып калды окшойт. Самат унчукпай терезени карап отурду. Нурбек болсо, биз туура кылдыкпы, деди. Бул суроого эч ким жооп берген жок. Бир аздан кийин Бакыт: ал жакта шарттары жакшы экен. Биз үчөөбүз тең иштейбиз. Ар кимибиздин үй бүлөбүз бар. Апамы жалгыз калтырганга болбойт. Анда Самат: ооба, Нурбек да ооба, деди. Бирок үчөөнүн тең үнүндө ишеним жок эле. Ошол түнү Бакыт үйүнө келгенде аялы: апаңарды жайгаштырдыңарбы, деп сурады. Ооба. Кандай экен? Жакшы экен. Аялы бир аз унчукпай туруп: Бакыт, сен чындап эле ошону кааладыңбы? Бакыт аялын карады. Эмнени? Апаңды ошол жака калтырууну. Бакыт жооп бере алган жок. Анткени биринчи жолу өзү да ушул суроону өзүнө берип жаткан эле. Саматтын үйүндө да ошол эле түнү ушул тема козголду. Анын кызы атасын карап: ата, чоң апам эми биздикине келбейби? Эмнеге келбесин? Анда эмнеге башка жака жашайт? Самат унчукпай калды. Кызы: чоң апам бизди жакшы көрөт го. Албетте. Анда биз эмне үчүн аны үйүнө алып келбедик? Саматтын жүрөгү ооруду. Ал кызына жооп таба алган жок. Ал эми Нурбек Бишкекке кайтып келгенде кичинекей кызы аны эшиктен тосуп алды. Ата! Кыз атасын кучактап. Нурбек аны бекем кучактап туруп, күтүлбөгөн жерден көзүнө жаш алды. Кызы: ата, эмне болду сага? Эч нерсе. Бирок ошол учурда Нурбек апасынын бир кезде өзүнө айткан сөзүн эстеди. Балам, сен чоңойгондо да менин балам бойдон каласың. Ал ошол сөздү укканда кичинекей баладай ыйлагысы келди. Эртеси таң эрте Бакыттын телефону шыңгырады. Каарлар үйүнөн чалышты. Саламатсызбы? Сиз Айгүл апанын уулусузбу? Ооба. Апаңыздын кан басымы көтөрүлүп кетти. Бирок азыр абалы жакшы. Бакыттын жүрөгү дүкүлдөп кетти. Азыр кандай? Тынчып калды, бирок сиздерди сурады. Эмне деди? Балдарым бош эмес болсо керек, чакырбагыла, деди. Бакыт телефонду кармап туруп калды. Бул сөз ага катуу тийди. Апасы ооруп турганда да балдарын обара кылгысы келбеген. Ал ошол замат Саматка чалды. Сен уктуңбу? Эмнени? Апабыздын кан басымы көтөрүлүптүр. Самат да тынчсызданды. Азыр баралы. Нурбекке да чалышты. Үчөө кайра жолго чыгышты. Каарлар үйүнө киргенде Айгүл апа терезенин жанында отурган. Балдарын көрүп жүзүнө жылмаюу пайда болду. Эмнеге келдиңер? Бакыт: апа, өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Жакшы, балам. Эмне үчүн бизге айткан жоксуз? Айгүл апа жай гана: силердин ишиңер бар да. Ушул сөз үчөөнү тең унчукпай калтырды. Бакыт апасынын колун кармап: апа. Айгүл апа анын көзүнө карады. Эмне болду, балам? Бакыттын үнү титиреди. Биз сизди туура эмес түшүнүптүрбүз. Айгүл апа унчукпай калды. Самат: биз сизге жакшы шарт түзүп беребиз деп ойлодук эле. Айгүл апа: шарт жаман эмес экен. Анда эмне жаман? Айгүл апа бир аз ойлонуп: менин балдарымдын үйүндө менин ордум жок болгону жаман.
Бул сөздөн кийин үчөө тең баштарын төмөн салышты. Ошол күнү Айгүл апа аларга Төлөгөндүн катын көрсөттү. Бакыт катты колуна алганда колу титиреп кетти. Бул атамдын жазуусу го. Ооба. Үчөө кезектешип окуй башташты. Ар бир сапты окуган сайын алардын жүзү өзгөрдү. Каттын акыркы бөлүгүнө келгенде Бакыт токтоп калды. Апа, бул чынбы? Айгүл апа: ооба. Демек үй силердики эмес, балдарым. Үчөө бири-бирин карашты. Айгүл апа сөзүн улады. Бирок мен силерден үйдү сураган эмесмин. Нурбек көзүнө жаш алып: анда эмнени каалайсыз? Айгүл апа алардын үчөөнө карап: силерди, балдарым. Ушул бир сөз баарын өзгөрттү. Айгүл апа үйгө кайтууга дароо макул болгон жок. Ал уулдарына: мен силерге бир шарт менен барам, деди. Бакыт: кандай шарт? Мени кезеги менен алып кетесиңер. Самат дароо макул деп жооп берди. Бирок мени милдет катар эмес. Албетте, апа. Мага ай сайын акча бергенден көрө бир саат чай ичип отургула жанымда. Нурбек көз жашын сүртүп: макул, апа. Мага кымбат белек алып келгенден көрө өзүңөр келгиле. Үчөө тең баш ийкеди. Макул, апа. Айгүл апа акырын жылмайды. Анда мен силерге дагы бир нерсе айтайын. Балдары кунт коюп угуп калышты. Мен силерден эч качан кемчиликсиз бала болгула деп сураган эмесмин. Болгону мен карыганда мени бөтөн адамдай сездирбегиле. Ошондон кийин үч уулдун жашоосу өзгөрө баштады. Бакыт апасын биринчи болуп үйүнө алып келди. Ал үчүн үйүндөгү бир бөлмөнү даярдады. Самат жумуштан кийин апасына күн сайын телефон чала баштады. Нурбек болсо Бишкектен дем алыш сайын келип турууну адат кылды. Бир күнү үчөө апасынын үйүнө чогулушту. Ошол үй, ошол коро, ошолду балдар. Айгүл апа эшиктин алдында туруп, балдарын карап жылмайды. Көрдүңөрбү? Эмнени, апа? Мен силерге айткам го. Бул үй мага үй эмес, эскерүү. Бакыт апасын кучактады. Апа, бизди кечириңиз. Самат да айтты, Нурбек да: бизди кечириңиз, апа. Биз сизди жалгыз калтырбашыбыз керек эле. Айгүл апа үчөөнү тең кучактап: энеңердин жүрөгү таарынычты көпкө сактай албайт экен, балдарым. Ошол күнү төртөө көпкө чейин бир дасторкондо отурушту. Көп жылдан бери биринчи жолу. Бир нече ай өткөндөн кийин Айгүл апа өзүн жакшы сезе баштады. Ал эми үч уулу бири-бири менен да жакындаша башташты. Мурда ар кимиси өз жумушу менен алек болсо, эми апасынын үйүнө чогулуп турушчу болду. Бир күнү Айгүл апа үч уулун тең алдына отургузуп, колунда баягы Төлөгөндүн каты бар эле. Бул катты эми силерге толук берем. Бакыт: эмне үчүн, апа? Анткени эми аны жашыруунун кереги жок. Нурбек: анда апа, үйдүн документтери эмне болот? Айгүл апа жылмайды. Үйдү мен тирүү кезимде эч кимге бөлбөйм. Үчөө таң калды. Эмне үчүн? Анткени силер үй үчүн эмес, үйдүн ичинде жашаган адамдар үчүн бир тууган болушуңар керек. Самат башын ийкеди. Айгүл апа сөзүн улады. Мен кеткенден кийин бул үйдү үчөөңөргө тең калтырам. Чын элеби? Ооба. Бакыт: анда апа, биз ага татыктуу эмеспиз. Айгүл апа жылмайып: анда татыктуу болгула. Жылдар өтүп жатты. Айгүл апа каарыды. Бирок эми ал жалгыз эмес эле. Эртең менен Бакыт телефон чалат. Түштө Самат келип калат. Дем алышта Нурбек балдары менен келчү. Үйдүн короосунда кайрадан балдардын күлкүсү угулуп калган. Бир кезде жалгыз калган үй кайрадан жашоого толду. Айгүл апа ошол үйдүн босогосунда отуруп балдарына карап: Төлөгөн, көрдүңбү? Деп ичинен сүйлөнчү. Балдарыбыз кайра үйгө келишти. Бир күнү Айгүл апа уулдарын жанына чакырып, анын үнү акырын чыккан: балдарым, үчөө тең жанына отурду. Мен силерге бир гана нерсе калтыргым келет. Эмнени, апа? Бири-бириңерди. Үчөө тең унчукпай калды. Үй, акча, мал-мүлк баары кетет. Бирок
бир тууганын аркалат. Ал Нурбектин колун Бакыттын колуна карматты. Саматтын колун алардын үстүнө койду. Эгерде бир күнү мен болбой калсам да ушул үйгө чогулгула. Үчөө тең көзүнө жаш алышты. Айгүл апа акырын жылмайып, мен ошондо өзүмдү бактылуу эне сеземин. Арадан көп убакыт өтпөй Айгүл апа дүйнө салды. Анын кеткен 3 уулуна өтө оор тийди. Бирок ал акыркы жылдарын жалгыз өткөргөн жок. Ал балдарынын жанында болду. Балдары анын жанында болушту. Айгүл апанын кирээзи боюнча үй 3 уулуна тең калды. Бирок алар үйдү сатышкан жок. Үй ошол бойдон калды. Үчөө ошол үйгө жыл сайын чогулуп турушчу. Бир күнү Бакыт эски сандыкты ачып жатып, атасынын катын кайрадан колуна алды. Каттын эң акыркы бетинде мурда байкалбаган бир сап бар экен. Ал жерде: эгер балдарым бул катты окуп жатып, бири-бирин кучактап отурушса, анда мен өзүмдүн аталык милдетимди аткардым деп эсептейм деп жазылыптыр. Бакыт көзүнө жаш алып, катты бир туугандарына көрсөттү. Үчөө бири-бирин кучакташып, ошол үйдө Айгүл апанын үнү жок болсо да, анын берген тарбиясы жашап турган. Урматтуу угуучуларым, бул окуя бизге бир нерсени эскертет. Ата-эне карыганда алардын колунан көп нерсе келбей калышы мүмкүн. Бирок алардын жүрөгү дагы эле сезет. Алар дагы эле күтөт. Эшик ачылган сайын балдарым келдиби деп карашат. Аларга кээде акча да, кымбат белек да керек эмес. Бир эле телефон чалуу, бир чыны чай, бир жылуу сөз, бир кучактоо ошол эле жетиштүү. Анткени бала үчүн ата-эне өмүрдүн башы. Ал эми ата-эне үчүн бала өмүрүнүн уландысы. Айгүл апанын окуясы бактылуу аяктады. Бирок жашоодо ар бир эненин окуясы мындай боло бербейт. Ошондуктан ата-энеңиз жаныңызда турганда алардын баркын билиңиз. Эшиктен кирип, апа кандайсыз деп сурап коюңуз. Балким ошол бир сөз алар үчүн бүтүндөй дүйнөгө тете болушу мүмкүн. Урматтуу Жашоо окуялары каналынын угармандары, бүгүнкү окуяны ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эгер бул окуя сизге таасир берген болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Балким ушул окуяны уккан бир адам бүгүн өз апасына телефон чалып калар. Кээде бир телефон чалуу адамдын жүрөгүндөгү чоң жалгыздыкты жеңилдетет. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Жашоо окуялары каналы сиздерге дагы көптөгөн турмуштук, таасирдүү жана ойлондурган окуяларды тартуулайт. Кийинки жолугушканга чейин аман болуңуздар. Ата-энени барктаңыздар. Жакындарыңыздарды сагындырбай кабар алып туруңуздар. Анткени адамга бул дүйнөдө эң кымбат нерсе анын жанында аны чын жүрөктөн күткөн адамдын болушу. Саламатта калыңыздар.